Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси, адистери жана жалпы орто билим берүүчү мектептердин директорлору менен жолугушуу өткөрүлдү. Алгач коноктор окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышып чыгышты. Ал эми саамалыктын расмий бөлүгү санариптик технологияларды сабакта колдонуу мүмкүнчүлүктөрү аталышында өтүп, ага окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев жана Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Акуш Асанбаев баштаган мугалимдер жамааты катышты. Акыркы мезгилдерде Өзгөн районундагы билим берүүлөргө жетишип аткан ийгиликтер, жогорку бал алган студенттердин санынын көбөйүшү, алтын тамгага жетип аткан студенттердин көбөйүшү, өткөндө Акуш Жамбаевичтан мен абдан кубандым. Себеби ар бир билим берүүдө мен ойлойм, бул ишмердүүлүктөрдүн баардыгы ошол райондогу сиздерге окшоп мектеп жетекчилерин иштеп аткан, мына ошол мектеп жетекчилерин жетектеп, ушу өмүр бою өзүнүн өмүрүн, өзүнүн иш тажрыйбасын ушу билим берүүгө арнаган ошол Акуш Жамбаевичтин ишмердүүлүгүнүн бир өзгөчө менежерлиги деп билем. Мына ошол Акуш Жамбаевич Өзгөн районуна келгенден бери мындай жакшы иштерди, жакшы кадамдарды жасап атабыз. Мына ошон үчүн быйылкы жылы абдан чоң ийгиликтерге жетишип, мына ийгиликтериңизди көрүп биз дагы кубанып атабыз. Бүгүнкү иш-чара райондор үчүн абдан керекте. Мисалы үчүн мен өзүм бул педагогикалык университети ушул биздин бирден бир педагогдорду даярдоочу окуу жай да. Анан бул окуу жайга өзүм келдим дагы, ректор менен сүйлөшкөндөн кийин идея пайда болду. Ушул жерге мектеп Өзгөн районундагы мектеп директорлорун алып келип, жаңы технологияларды көрсөтүп, билип кетсе деп атабыз да. Бүгүн көрдүңөр азыр директорлорубуздун суроосу бүтпөдү го азыр, туура. Бул дагы ушул аябай эффект берип аткандыгы. Иш-чаранын жүрүшүндө ректор Бекмурза Зулуев 12 жылдык билим берүүгө өтүү маселелери, билим берүүнү трансформациялоо, мугалимдердин билимин өркүндөтүү жаатында окуу жайда жүрүп жаткан иш-аракеттер, алдыдагы пландар, университет менен мектептердин байланышын күчөтүү, квалификациясын жогорулатуу жаатында сөз сүйлөдү. Аны улай Өзгөн районундагы билим берүүдөгү жетишкендиктер, райондогу мектеп жетекчилердин ишмердүүлүгү туурасында маалыматтар айтылып, отурум, суроо жооп жана кызуу талкуу менен коштолду. Мындай дегенден катышыбыз керек да. Директорлорго мындай десең эле жогорку окуу жайдан начар келди дейт да. Булардын жообу даяр да. Биз айтабыз, анан неге ондай десе, азыр ректордон сурасак айтат да, силерден бизге начар келди дейт да, туура? Бул айлана берет да ушундайчы. Эми ошон үчүн ушуну биздин неме кылышыбыз керек, жоюшубуз керек да. Бизден жакшы келиш керек. Анан жогорку окуу жайдан бизге жакшы мугалимдер барса жакшы болот да. Мугалимдерибизди, директорлор өзүбүз баш болуп окушубуз керек экен, билим алышыбыз керек экен. Ушул жерде билим берүү, билимди жогорулатуу институт ачылды деген нерсени биз азыр угуп атабыз. Кудай кааласа өзүбүз баш болуп келип окуйбуз, барып ушул элди, журтту ушул жаңы технология менен иш алып барууга багыттабасак болгудай эмес да. Аны улай ОШМПнун мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жожго чейинки даярдоо жана өзгүлтүксүз билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жапаргүл Шербаева сабакты кызыктуу жана натыйжалуу өткөрүүнүн заманбап ыкмалары аталышында сабак өтүп, бөлүмдүн иш-аракеттери тууралуу да түшүнүк берди. Андан соң катышуучулар үчүн окутуучулар тарабынан атайын мастер-класстар өткөрүлдү. Иш-чара коноктор тарабынан айтылган ыраазычылыктар жана жылуу пикирлер менен соңуна чыкты. Мен Өзгөн районунан келдим, Абдулда Калмырзаев атынын орто мектебинин директору Миргүл Апаркановна. Бүгүн ушу биз окуу жайга келип, абдан таң калып суктанып турабыз. Анткени биздин ушу Кыргызстандагы ушундай заманбап окуу жайлар курулуп, балдарга, студенттерге ушундай жакшы билимдер берип жаткандыгы бизди абдан кубандырды. Анан бул окуу жайдан биз көп нерсени билели деп келгенбиз. Бирок чындыгында жакшы шарттар түзүлүптүр. Мен ушул убактан пайдаланып ректор Бекмурза Зулуев жетекчиге ыраазычылык билдиремин. Ар дайым ушундай окууларды көп уюштуруп турса, биз да ушу мектептерге билим берүү, мектептерибизге
студенттерибизге, ата энелерге жеткирсек, мына ушундай окуу жайдан билим алган кадр, мен ойлойм, мыкты кадр чыгат деп ойлойм. Белгилей кетсек, бул иш-чара окуу жайдын мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу, жожго чейинки даярдоо жана үзгүлтүксүз билим берүү бөлүмү тарабынан мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өркүндөтүү, заманбап технологияларды эффективдүү пайдалануу жана ал аркылуу жаштарга жеткиликтүү билим берүүнү камсыз кылуу боюнча билим берүү мекемелеринин потенциалын жогорулатуу максатында уюштурулган. Бул иш-чарага негизинен Өзгөн райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси, адистери жана Өзгөн райондагы жалпы орто билим берүүчү мектептин 25-26 директор да катышып жатат. Негизги эле бул иш-чаранын максаты мугалимдердин кесиптик чеберчилигин өнүктүрүү, заманбап үлгүдөгү сабактарды берүү, мугалимдерге жакындан жардам көрсөтүү максатында биз атайын уюштурдук. Келген коноктор, директорлор биздин окуу жайдагы мыкты методикаларды көргөндөн кийин жерлерге өздөрү таркатып, анын дагы мугалимдерин биздин окуу жайга келип окуганга үндөйт деген ойдомун. Айсулуу Сүйүнбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.